Самаркандек айылы Тажикстан менен чектеш аймакта жайгашкан. Чек арадагы чыр-чатак учурунда тургундар коопсуздугу үчүн үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Кагылыш маалында Самаркандекте жалпы дарыгерлик практика борборунун дарыгерлери эле калышкан. Назакат Халматова Самаркандектеги аталган оорукананын улук медайымы. Ал 2022 жылдагы кыргыз-тажик чек арасындагы чыр-чатакта ооруканадагы абал тууралуу айтып берди. Узого чейин дагы кайра мында тополоң боло бергенден больницада орто медициналык кызматкерлер өзүбүз мындай 4 фельдшерге 4 топ түзүп койгонбуз группа. Анан скорда фельдшерибиз жашыраак эди. Тайырбек деп ошол баланын исми экен дежурствосы. Анан бул бала коркуп кетпесин деп мен калдым. Себеби өтө дары-дармек көп скордун ичинде. Олор таштап кете албайсың, жоопкерчилиги бар да. 2 врач болуп калды, фельдшер, анан мен дары-дармектерге жардам берейик деп ушул жерде калдык. Шофёр, кароол болуп ушул эле адам калдык, калган автотурга алып кетти больница. Халматова чаралар көрүлгөнүнө карабастан чыр-чатактын масштабы мынчалык чоң болот деп ойлобогонун айтат. Кагылыш башталгандан көп өтпөй аскер кызматкерлери коопсуздугу үчүн алардан ооруканадан чыгып кетүүсүн суранышкан. Дарыгерлер зарыл дары-дармектерди чогултуп, Самаркандектен 3,5 чакырым алыстыктагы Жаңы Бак айылын көздөй жөнөшкөн. Ошол жактан жабыркагандарга жардам көрсөтүп башташкан. Ушул жер мен комнатам, кабинетимдагы, экинчи үйүмдагы десем болот да. Мына ковидтин убагында да кетпей бизди барды карантин кылып койду. Мына ушул жерде жатабыз. Ушул жерде жатам да. Аркасынан мына согуш болуп, башка болду, кетпеймин. Ушул жерде жатамын. Мен ушул экинчи үйүм эле. Биз нарак автотурга барып турсак да болмок. Бирок баягы военныйлар бечаралар ташып атат да бир машина. Ушуларга убакыт уткузбайык дедик. Булар бизге жеткирет. Биринчи жардам көрсөтүп биз дальше автотурга жеткиребиз. Булар машина мында чакыла турган болду. Бир кадам болсо да ушуларга жардам. Мен кулагымда ошол шум, ошол жардырып эле турат да. Чыр-чатак аяктагандан кийин дарыгерлер, жашоочулар айылга кайтып келишти. 1 жылдан ашык убакыттан кийин Самаркандек айылына жалпы дарыгерлик практика борборунун жаңы имараты курулду. Оорукананын мурдагы имараты 60 жылдан ашык туруп бузулуп баштаган. Президент выделил 100 миллионов сомов для строительства. И построили двухэтажную больницу. И оснащены современными оборудованиями. Там же есть все специалисты, которые работают и сейчас начали принимать. Было там построено старое здание. Не было никаких отоплений, канализации. А сейчас она работает в полном объеме. Это очень хорошая больница на современном уровне. Жалпы дарыгерлик практика борборунун жаңы имараты 2 кабаттуу. Биринчи кабаты эмкана, экинчи кабаты стационар болуп түзүлгөн. Оорукана 30 миңдей калкка кызмат кылат. Бирок калкты тейлөөгө дарыгерлердин саны жетишсиз. Жергиликтүү тургундар оорукана куруп коюу эле жетишсиз дешет. Центр семейной медицины, который работает, после того, как мы повысили, у них минимальная зарплата 35 тысяч, а так максимально 60 тысяч. А если еще добавить стаж, добавить категорию и так далее, все, они очень хорошо получают. Только сейчас страдают медики в стационарах. Мы сейчас это думаем, как можно их. Потому что в стационарах тоже опытные категориями получают хорошие деньги. А низкую зарплату, около 15 тысяч, получают молодые врачи. Мы сейчас их тоже будем финансировать. Но самое хорошее то, что депозит врача, когда если 15 тысяч получает зарплату, еще 15 тысяч добавляется от депозита. Жилье все обеспечивается бесплатно в регионах, потому что мы уже договорились. Местные власти им обеспечивают жилье. Саламаттыкты сактоо министри аймактардагы кадр жетишсиздиги бар экенин моюнга алат. Айтымында министрлик жаш адистерди жумушка тартуу боюнча бардык аракеттерди көрүүдө. Жергиликтүүлөр чек ара маселеси чечилсе эле Самаркандекте адистер көбөйөт дешет.